Биз зыянга умтулуучуларданбыз. Бирок ооруп калчу болсок таң калабыз же эмнеге мындай болду деп тагдырга таарынып баштайбыз. Өзүбүздөн болсо эч качан күнөө издебейбиз. Мен муну сиздерге коланын мисалында түшүндүрүп бергене аракет кылайын. Албетте бул баасы жогору болгон ичимдиктердин катарына кирет. Ар бири сатып алууга жөндөмдүү болгонубуз менен зарыл муктаждыктарга акча короткондон улам дайым эле муну иче албайбыз. Бирок ичүүгө мүмкүнчүлүк болсо эле зыян экенин биле туруп ичүүгө шашылабыз. Ошол зыяндарды мен сиздерге санап өтөйүн. Балким кайсы бириңиздер ичпей коюптурсуздар. Албетте бул шекерсиз кола. Мен муну дарыгер катары дагы тастыктайм. Бирок муну зыянсыз деп айта албайбыз. Себеби курамында орто фосфор кислотасы бар. Ал болсо организмдеги кальцийлерди жууп кетип, мындайча айтканда, тиштин эмалин бузулуусуна алып келет. Жашы улгая баштаган адам болсо остеопороз оорусун пайда кылат. Ал болсо сөөктүн мурт болуп калуусу деп түшүнсөңүз болот. Кичинекей эле кокустуктан улам сөөгүңүз сынышы мүмкүн. Анан дагы көп өлчөмдө кофеин болгондуктан курамында ал кан басымды көтөрөт. Эгерде кан басымы жогору адам иччү болсо эмне болот, аны мен деле билбейм. Анан дагы жүрөк кан тамыр ооруларын сөзсүз түрдө пайда кылат. Анан эгерим ушунчалык өлчөмдө шекерлүү кола болуп калса, анда эмне болот? Биринчиден, ушул өйдөдө саналып өткөн зыяндар болот, сөзсүз түрдө баары. Андан сырткары бул заара айдоочу касиетке ээ болуп, организмдеги магний, калий, кальций сыяктуу керектүү элементтерди сыртка айдап чыгып кетет. Бөйрөк аны кармап алууга үлгүрбөй калат. Анан ошол микроэлементтердин жетишсиздигинен улам көп көйгөйлөр пайда болот. Анан ушунчалык эле өлчөмдөгү колада мисалы жарым пиаладан ашыгыраак шекер болот. Ал болсо сөзсүз түрдө канга түшкөндөн кийин глюкозага айланат. Ошончолук көп өлчөмдөгү глюкозаны боор каяка батырарын билбей майга айлантууга шашылат. Анан жировой гепатоз дарты пайда болот. Анан чоң курсак пайда болот. Анан дагы кан тамырларда көп убакытка чейин ошол шекер көп болуп жүрчү болсо, инсулин үлгүрбөй диабет оорусу дагы пайда болушу мүмкүн. Анан дагы эркектерде бул жыныстык жактан алсыздыкты дагы пайда кылат. Ошондой эле тамак сиңирүү органдарынын баарында, ашказан, 12 ичеги, өт, уйку безүүчүлөрдүн баарында сөзсүз түрдө жабыркоолорду пайда кылат. Панкреатит пайда болот, холецистит пайда болот, гастрит, язва, ошолордун баары ушул нерсенин айынан пайда болот. Дагы деле сиз муну иче берем десеңиз, мен башка эмне дешимди деле ачыгы билбейм.